United жана Токтогул командалары. Oyunun комиссары Азамат Мажитов, Варда Бекболот Амиров, Аварда бүгін жиынтығын чечет. Токтогул командасы ойынды баштап берди. Борборга чейрек финалга чыгуу үчүн Мурас Юнайтед бүгүн 2 топ айырмасы менен атандашты жеңиш керек. Алгачкы чабуулга карай чыгып баруудан Нурсултан Токтоналиевден чыгарып берүү дарбазага карай багытын өзгөртүп кетти жана солго Ахматалиев топту кууп жетти. Өнөктөшкө Сарыкбаевдан киргизип берүү. Тебүүгө эч ким болгон жок. Бул топту тепти. Кайра коштолобу ал сокко. Аягына чейин күрөшүүдө жана Токтоналиев. Сокку узатылды жана кооптуу. Жок, Атабаев болчу экен бул. Сол гана чабуулда Токтоналиев ойноп жаткан. Андан улам. Солго Ахматалиев. Оң бутун айлашы керек. Сарыкбаевдан мүмкүнчүлүк бар. Экинчи катка көтөрүп берүү. Сокку баш менен узатылды жана кооптуу учур. Голго айланган жок. Сол каптал Ахматалиев. Ахматалиев сокку жакын бурчка. Мурас Юнайтед демек биринчи оюндан жакшы сабак албагандай. Ахматалиевке тебүүгө мүмкүнчүлүк. Топ Ислам Юнусов оңдон. Байбол Эрмеков Юнусовка. Кайра Борбор. Ислам Юнусовда мүмкүнчүлүк бар. Сол бут менен сокку узатылды алыскы 9-дукка карай. Батсула. Жана сокку Юнусов бул жерде. Эмес. Батсула. Солдан чыгарып берүү. Токтоналиев барынан ылдам болот деп күткөмүн, бирок мына ошондой дагы болду. Экинчи катка чыгарып берүү жана баш менен Ислам Юнусов. Голдон чыгарууда. Токтоналиев бул жерде атандашты гол менен түрткөндөй болду. Чабуул бирок уланды. Юнусов болгон жок. 3 минуттан ашык убакыт кошулуп берилбейт. Артка пас жана катачылык. Эсеп дагы жазгырууда. Амир Жапаров сокку узатты дарбаза үстүнөн. Мына ушундай сокку менен жыйынтыкталды Амир Жапаров. Катталды кымбаттуу көрүүчүлөр. Экинчи таймга Урмат Баялиев ышкырыгын жаңыртып берди жана командалык оюнду экинчи таймда сиздер менен чогуу көрөлү. Амир Жапаров бурчтан чыгарып берүүнү аткарат. Экинчи кабатка көтөрүү жана баш менен сокку, гол! Эсеп ачылды кымбаттуу көрүүчүлөр. Байбол Эрмеков эсепти теңдөөдө. Ооба. Тез гол жаратууга Мурас Юнайтед биринчи таймда дагы дымагы күч экенин көрсөткөн эле. Экинчи тайм башталар заматынан бүтүп стандарттык абалды ийгиликтүү пайдаланып олтурат. Амир Жапаровдон чыгарып берүү экинчи кабаттан баш менен барынан бийик секирип. Биринчи таймдагыдай салкын кандуулук менен машыктыруучулар дарыгер Арзмат Борбиев, укалоочу Дастан Женалиев жана Айткожо Асан уулу. Чабуулда Мурас Юнайтед Эрбол Атабаев оң бутка ылайыктоодо жана Нурсултан Токтоналиевке берди. Токтоналиевден сокку алыскы бурчка дарбаза үстүн сактап калды. Бул жерде токтолду, бирок бул жолкусу сактай алган жок. Десем офсайд абалы чаралып калган экен эле. Эсеп мына ушул жерден киргизип берген тобунда офсайд болуп калды көрүнөт жана сокку коштолду Эрбол Атабаевден. Ушул абалда офсайд беле. Ол да кебимди андан кийин улантам. Камозов киргизип берүү. Сокку узатылды жана дарбаза үстүнө сактап калды Мурасты.
Чабуул токтой элек. Токтогул Сарыкбаев оң бутка ылайыктоодо жана сокку. Бул ирет дагы жакынкы бурчка узатылды. Ох. Кайталардан көрөбүз. Мыкты киргизип берүү болгон эле. Жана бул сокуну Мирбек Ахматалиев. Батсулага тийип чыккан топ. Эреже бузулду. Эмир Жапаровдон сокку жакынкы бурчка Калысбек Акималиев. Жаман эмес, жакынкы бурчка бара жаткан топту тосуп калды. Эмир Жапаровдун соккусуна сөз жок бул жерде. Тосмодон ашырып, жеңилип кийинки этапка өтпөй калды. Эмир Жапаровдон чыгаруу, сокку узатылды жана коштолгон топ Эрбол Атабаев тепкен эле. Өнөктөшүнө тийип чыгып кетти окшойт. Кайталуудан көрөбүз. Айыптоо көтөрүлгөн. Коргоочулар кайтарышты эле. Ооба! Эрбол Атабаевка. Ооба, Урмат Байалиевдин экинчи таймда ышкырыгы жаңырды кымбаттуу. Экинчи кат менен чыгаруу аракети Батсула төш менен мектешке өткөрүлдү. Шукуров дагы Кашифхановго эреже бузулду. Азизбек Кашифханов Дмитрий Нагиевди жүзүнө эле тепти. Ушул жерден Шукуров онго берген эле, артында келе жаткан атандашын байкой калды жана жак. Эмирлан Саматулу топту токтотуп берди. Жана Урмат Байалиевдин финалдык ышкырыгы жаңырды кымбаттуу көрүүчүлөр. Бразилиялык футболчу, коргонуудагы негизги старттык курамда чыккан оюнчу. Жулио Сезар соккуну аткарды жана гол. Костик топтун багытын таба алган жок. Гол Атабаев. Мурас Юнайтед командасынын пайдасы үчүн сокку жолдого даярданууда. Сокку узатылды жана бул сокку дагы өтө тактык менен. Өтө тактык менен. Костик дарбазада. Бадаменовдон соккусу жана гол. Орес Костик бул ирет тапкан эле топтун багытын көтүмдап баратат. Бадаменовдон сокку өтө миңдеген көрөрмандар. Шукуровдон сокку жана гол. Шукуров команданын улуттук кураманын оюнчусу. Өтө куаттуу соккуну узатты. Оң бөлүккө карай. Чекилик жасап жаткан Бокелеевден сокку жок. Бокелеев сөзүмө чыгып кетти. Азимазаров кийинки топко барууда. Азаровдон сокку. Салкын кандуулук менен калса. Азбек Өткеевде тажрыйба бар. Тажрыйба жардам берет Өткеевге. Өткеевден сокку Орес Костик. Бул ирет дагы топтун багытын тапты. Өтө тактык менен аткарып коюшууда. Буга чейин бул Эрмеков гол жаратпаганда Мурас бул бөлүккө чейин жетип келмек эмес. Байбол Эрмековдон сокку Калысбек Акималиев топтун багытын тапты жана каршы оңго тепкен Калысбек Акималиев. Дарбазада Элдар Молдочунусов топ алдында Урмат Байалиевдин ышкырыгы жаңырды жана сокку Орес Костик сактап калды Мурасты. Мына сага мүнөз. Токтогулду Калысбек Акималиев чыгарган болот. Лешинскийден сокку гол. Мурас Владислав Орес Костик бул ирет топтун багытын таба алган жок. Мурастан тартып коюшу мүмкүн. Эмирлан Саматулунан сокку голга айланды. Саламон. Сокку Орес Костиктен сейв.
Кашыпқанов доп алдында Урмат Байалиев ышқырығын жаңыртты Кашыпқановтан. Соққы жана гол! Мурас Юнайтед кейге тапқа шығып, Тоқтоғұл командасы Тилекке қаршы пенальтилер сериясында жеңішті атандашқа тарттырып жіберуді. Тоқтоғұл қандай қадамменен бұл бөлікке чейін келділер.